Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Vessalâtu vesselamu alâ rasûlinâ Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Thumma emmâ ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Allah subhanahu ve teâlâ'a çeksiz şükürler. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламға салават саламдарыбызды айтқандан кейін, урматтуу мұсылман бір туғандар, мына қоғамыбызда дайыма ушу болып жүрген оорулар тууралуу, ошо нерселерди айыктыруу тууралуу дайыма хутбаларыбызда айтып келебиз. Ошолордун бири бул дүйнөгө бизди Аллах субханаху ва таала жан берип жараткандан кийин ар бирибизде бир кара курсак деген бир нерсе бар. Аны тойдуруп туруу үчүн адамдар ар кандай жолго барат. Кээ бир жүрөгүнө ыйман болуп калгандар, акыл эси менен Куран, үстүмдө Кудайым бар, ушу дүйнөгө адал арамды Алла Таала жараткан деген бир ыйманы бар инсандар адалдан тыяп жашайт. Кээ бир инсандарга Алла Таала ыймандан алыс кылып коюптур. Өздөрүнүн ыктыяры менен куфурлук жолдорду тандап алгандар бар. Же болбосо арабызга мечитке келип мусулман болуп көрүнүп, мечиттен чыгып туруп мусулман эместин жашоосун жашаган инсандар бар. Аларга адалбы, арамбы бир гана ошо кара курсакты тойгузуунун арты менен болот экен. Урматтуу бир тууган, бул дүйнөдөн өткөнүбүздө Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эң сурала турган нерселерден ошо санап келип туруп, адам мал дүйнөнү каяктан таптың, min ayna iktesabta ila ayna anfaqta. Mal dünyadan taap atkan azık tülügübüzden, jegip atkan tamagыбыздан, taap atkan rızkыбыздан Allah Taala iki суроо сурайт экен. Бул нерсени кажерден таптың, каяктан таап келдиң, пешене териң менен таптыңбы, белиңди оорутуп, күчүңдү кетирип, эртең менен эрте туруп, ысык уйкуларды таштап, ошентип туруп Аллага жакшы ниет кылып туруп адал жолдорду, миллиондогон адал жолдорду койдум эле, пенде ошо жолдордон таптыңбы? Же болбосо ушу бармак менен санай турган гана арам жолдорду коюп койдум? Же ошо арамга кирип туруп, өзүңдүн напсиңди агызып, Алладан коркпой, анын азабынан коркпой, бала чакаңдын келечегинен коркпой, ошо жолдон таптыңбы деп Алла Тааладан биринчи суроо болот деген. Эми тапкан дүнүйөбүз бар. Азыр материалистик заманда жашап атабыз. Бардыгыбыз ким бай болсо ошону бактылуу деп ойлоп калган заманда жашап атабыз. Аалымдарыбыз ушундай дейт. Илгери адамдардын ыймандары жүрөгүндө болчу эле. Азыркы адамдар ушундай кайланды, азыркы адамдардын ыймандары көздөрүндө болуп калды деп. Көзүндө кайсы адам бийик үйлөрдө жашаса ошону бактылуу деп ойлоп калышты. Кайсы адам кымбат баалуу машинелерди минип, кымбат баалуу кийимдерди кийип, кымбат тамактарды жеп жүргөн болсо, ошону бактылуу деп ойлоп калышты. Адамдардын ыймандары көздөрүнө өтүп калган заман болуп калды дейт. Урматтуу бир тууган, эми ушу тапкан дүнүйөбүз Алла Таала адалдан баардыгыңыздарды байытсын. Ар бир үйгө Кудай Таала берекелерди берсин. Эч кимди кор зар кылып ар кимдин көзүн каратпасын. Бирок ошо тапкан дүнүйөбүздү кайдан таптың эле деген суроо болбойт экен. Илайна анфакта, тапкан нерсеңди каяка жумшадың деген да суроо болот экен. Бир туугандар баарыбыз ойлойлу. Тапкан дүнүйөбүздү кажерге жумшап атабыз. Аны ушу Алла Таала ыраазы болгон жолго жумшап атабызбы? Бала бакырабыздын тарбиясына жумшап атабызбы? Адамдардын көңүлүн алууга жумшап атабызбы? Адамдарга жардам берүүгө жумшап атабызбы? Адал жолдорго жумшап атабызбы? Бул нерселерди бардыгыбыз ойлонолу. Башка суроолордуку оңой болушу мүмкүн, бирок мал дүнүйөнүкү. Анткени адам 5 саат ачка жүрөт, 10 саат ачка жүрөт, 20 сааттайын баш айлана баштайт. 2 күн катарма-катар ачка болсо адам туруп басканга күчү калбайт. 3 күн 5 күндө кээ бир адамдар бул дүйнө менен коштошуп өтүп кетет. Көрдүңүздөр, бунсуз жашай албайт экен. Бирок кээ бир адам бар, айлап, жылдап намаз окубай жашай бериши мүмкүн экен. Орозо деген нерседен кабарсыз деле жашай бериши мүмкүн экен. Алда ибадат.
бирок курсакты тойгузбай жашай албайт. Адамда нафси бар экен, дүнүйөгө болгон кызыгуу бар экен. Адамдын табиятын Алла Таала дүнүйөгө ушундай жакын кылып коюптур. Чегинен чыгып кеткенчелик дүнүйөнү сүйөт экен адам баласы. Дүнүйөнү сүйбөгөн эч ким жок. Жашы мыркай баланы карап дагы колунда оюнчугун алып койсоң чырылдап ыйлайт. 90го чыккан карыяны барып дагычы жанынан бир нерсени алып койсоң ошо колун жулуп алгандай болот. Адамдын табияты, каны жаны дүнүйөгө ошондой байланыптыр. Бирок ушундай имтихандан, ушундай сыноодон биз чыга алабызбы? Ушундай эң чоң сыноону Алла Таала башыбызга бериптир. Ушундан ким канчалык аман чыгат? Бир ойлонуп көрөлүчү. Бул дүнүйө сыноолор дүнүйөсү экен. Бул дүнүйөгө келгенде чоң адам дагы сыналат экен. Кичики да сыналат экен. Бай байдай сыналат экен. Кедей кедейдей сыналат экен. Падыша падышадай сыналат экен. Кул кулдай сыналат экен. Эркек эркектей сыналат. Аял аялдай сыналат. Бул дүнүйө эмне? Сыноонун казаны дейт. Казанга түштүң. Казанга этти салсаң, ошо казандагы эт ушу кайнап отуруп бышкан сыяктуу. Адамдын баары биз сыноонун казанындабыз. Сыноосуз өтүп кетем деген нерсе жок. Бардыгыбыз сыноолорго кабылабыз. Бирок эң чоң сыноо ушу эмне? Курсактын сыноосу, мал дүнүйөнүн сыноосу экен, урматтуу бир туугандар. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде А'удhu billahi mineşşeytanirracim Vaylul lil mutaffifin. Mutaffifinderge tozok bolsun, mutaffifinderge kargış bolsun, mutaffifinderge azap bolsun deyt. Mutaffifinder alar kimder? Ellezine yedektalu alen nasi yestavufun. Adamlardan bir nerseni ölçöp alıp atışkanda, kilogramda alıp atkanda, metrelep alıp atkanda, ölçöm menen alıp bir nerseni adamlardan alıp atkanda Allah toluk kılıp, akısını es jediribey turup, santimetr, milimetr, gram, kilogram kılıp turup aldatpay, özlerinin akısını algandar deyt. Ve idâ kâlûhum evvezanuhum yukhsirun. Emi adamlarga bir kilogramda bir nerseni satıp atkanda, je ölçöp bir nerseni metrelep satıp atkanda, adamlarga bir nerseni berip atkan uçurlarda adamdardı aldagandar, oşolor mutaffifinler, urmattуу bir tuğandar. Oşondoy adamlarga azap bolsun, adamlarga aldap bergenderge, tarazadan jegenderge, tarazadan aldagandarga vayıl bolsun. Vayıldı tafsirçiler bilsem ne deyt? Vayıl degen uşunday bir jay bolot, tozokto bir öröm bolot degen. Dünyödögü aska zoolordu, toolordu elestetip görgülö. Oşo vayılga eger taştay turgan bolsa, pırım bırçada bey taştары ушунда аска zoolordogu жана аркайган таштар да ээрип ушинтип туруп ээрип жок болуп келе турган жай дейт. Урматтуу бир тууган, анын азабына адамдын жаны чыдагыс азап боло турган жай. Тозоктун ошондой жайылы вайыл, ошондойлорго азап болсун деп Алла Таала Кур'анда баяндайт. Bir tuğandarыбыз ойлоп көрөлү. Азыркы заманда курсак тойгузам деп адамдардын бардыгы базардабыз. Кудайга шүгүр. Базар бул Алла Таала сооданы адал кылган. Сооданын жолдорунда миң түрлөгөн, миллион түрлөгөн адалдарды коюп койгон. Бирок бармак менен гана санай турган арам нерселер бар. Ушунlardan сак болгон ey пендем деп. Ошондой эгер соодаларда ошо нерсени кыла турган болсок, арам боло турган аз гана нерсе бар. Бирок адамдар миллиондогон Алла Таала ушу жолдордо жүрүп туруп рызкыңды таап же деген миллиондогон жолдорду көрбөй, ошо арамга барып сайылат экен. Адамдардын нафсилери ошолорго алып барып тыгат экен. Шайтандын жетегине кирет экен. Шайтан Кур'андын тили менен шайтандын сөзүн Алла Таала ушундай деп баяндайт. Сумма лаатияннахум мин байни айдихим ва мин халфихим ва ан айманихим ва ан шамаилихим ва ла таджиду аксарахум шакирин. Мен аларга алдынан да келип аскырам дейт. Алла шайтанды билбейт экенбиз, биз ушундай кетип атабыз. Арка тарабынан да келип аскырам, оң тарабынан, сол тарабынан келип аскырам. Алардын көпчүлүгүн шүкүр кылуучу кылып таба албайсың деген Алла Таалага. Пайгамбар Алла Таалага шайтан алайхи лаънанын сөзүн ушундай деп баяндайт. Адамдардын арасынан шүкүр кылуучулар аз болуп калат. Шүкүр кылбай турган болсок,
турган турпатыбызга шүгүр кылбай турган болсок, урматтуу бир тууган, биз демек шайтандын жетегине алдырдык деген нерсе. Шайтанга бир карматтыңбы? Шайтандын кармагы ушундай сазда бараткан адам сыяктуу дейт. Сазда абайлап албасаң, баспасаң, бир бутуңду киргизсең, ал тизеңе чейин сорот, тизеңден киндигиңе чейин сорот. Канча бир убакытта кандай болуп саска батып кеткениңди билбейсиң. Ошо сыяктуу шайтанга бир жолу тискин кармата турган болсоң, ушу кандай сени жетелеп, кандай өзү тосокко алып кирип кеткенин сен да байкабай калат экенсиң. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз мечитке келген, ушул жерде иманым менен намаз окуймун, Кудай Таалам бар деген инсандар ушул жерлерде отурабызбы? Ошондойлордон сак бололу. Өзгөчө соодада жүргөндөр деп соодагерлерге шылтабай, бардыгыбыздын жашообузда алып сатуу бар экен. Өзгөчө азыркы жашоодо алып сатуу болбосо курсаган адам тойгуза албай калды. Сен соодагер болбосоң деле үйүңдү сатып атасың, бирөөдөн барып сатып алып атасың, бирөөгө бир нерсени тартуу кылып берип атасың. Ушундай жерлерде Кудай сактасын, жанагындай вайылга татыктуу болуп калган, Алланын азабына татыктуу болуп калган, ошого киришке акылуу болуп калган инсандардын катарына кирип калбайлы. Бардыгыбыз өзүбүздү сактаганга колубуз менен, ниетибиз менен аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисти бардык мен мусулманмын деген адам Фатиха сүрөсүн, Курандагы Фатиха сүрөсүн, Кул гуваллаху ахад, Ихлас сүрөсүн ким билгендей эле, иннамал аъмалу бинният, бардык иш ниетке жараша болот деген пайгамбарыбыздын куттуу хадисин билбеген адам жок. Бардыгыбыз билебиз, бардык иш ниетке жараша болот экен деп. Адамдар кээ бирөө ушу динди колдонуп, бир жылдызга айланып кетейинчи дегенде адамдар арабызда жок эмес. Интернет булактарында бирөөнүн кайгысын, бирөөнүн башына келип аткан кайгыны пайдаланып туруп, мен жылдызга айланайынчы, ушу адамдарга сүйкүмдүү болоюнчу дегенде адамдар жок эмес. Бирок аларда айтып жүргөн хадис ушу, иннамал амалу бинният деп аларың деле айтып атат. Мечитке келип такыбаң деле айтып атат, башкаң деле айтып атат. Урматтуу бир тууган, азыр биз көчөлөргө жайыла турган болсок, халал деп жазып койгон кафеден башың айланат. Бирок бардыгын бир изилдеп көрөлүчү. Хутбабыздын ортосунда ошо жөнүндө да сөз болот. Урматтуу бир тууган, биз эмнени айткым келип атат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң адамдардын арасында эң жайылып кеткен, адамдардын зээнинен орун алган хадис иннамал амалу бинният, бардык иш ниетке жараша болот деп атабыз. Эгер пайгамбарыбызга ыйман келтирсек, пайгамбарыбыз абадан алып сүйлөбөйт, пайгамбарыбыз Алла сүйлөтөт, пайгамбарыбыз сөзүнөн да, кыймыл аракетинен да, уктаганнан, турганнан, жегенинен, ичкенинен, кыймыл аракетинен эч убакытта ката кылбаган Алланын коргоосундагы зат, мен ошондой затты ээчип туруп кетип атам Алланын астына деген ыйманыбыз болгон болсо, бардыгыбыз, урматтуу бир тууган, пайгамбарыбыздын бардык иш ниетке жараша болот деген хадисин дагы бир жолу ушул жерде отуруп ойлонуп көрөлүчү. Биз ниетибизде кээ бирөөбүз байланып алганбыз. Ушу арам нерселер менен соода кылгандар бар. Шек шубхалуу нерселер менен, күмөн нерселер менен соода сатып жүргүзгөндөр бар. Кудай сактасын өмүрүн таразаларда ушу уруп жейм дегендер бар. Бирок ниеттерибиз тоңдойлучу. Кудайым, сен мени жараттың. Алла Таалам, сен караңгы түнү бир кара кумурсканын, күндүзү жарыкта көрүнбөгөн кара кумурсканын ырыскысын сен караңгы түндө дагы ошонун эч ким көрбөгөн уясында дагы ырыскысын унутпаган затсың. Аллахым я Раббал аламин, сен менин ырыскымды унутпайсың. Кудайым, сен унутпай турган затсың. Ырыскыны бере тургандыгың үчүн, мага ырыскы жедире тургандыгың үчүн мени жараткансың деп ыйман келтирип, жаман нерселерди таштайлы, урматтуу бир туугандар. Алыстайлы. Алымдарыбыз айтат, кимде-ким бир Алла шариятка туура эмес бир иш болгон болсо, ошону Кудай үчүн, ошонун пайдасынан кечип, кой мен Кудайым ыраазы болсун, жеген тамагым, денеме азыктанып аткан ошо азык түлүгүмдү арамдан жебейин, Кудайым сен үчүн токтоттум дей турган болсо, Алла Таала ага канча бир убакытта, мүмкүн бир жылдадыр,
Mümkün 5 yıldadır, mümkün 10 yıldadır. Allah Taala aylandırıp, andan da жақшысын adal joldan beret degen. Eger imanыбыз gelse, urmattуу bir tugandar, aralarыбызda миңдеген, 10 миңдеген adamlar oturat. Kançalarыбыз mına kөгültür ekranlardan görüp atkanlar var. Bardığыбыз uşunu gördüңүздөр, uluu alımdardın söz eken, paygambarlardın görsetken jol eken, Allah Taala'nın koyup koygan şariat eken dep turup, bir imanыбызды dagı bir jolu жаңылап turup, urmattуу bir tugan, niyetlerimizni tüzдөp turup, eger oşondoy jolda жүрgөн bolsok, bir taştaylı urmattуу bir tugan, ömürübüzgө bereke versin. Biz emne üçün bul dünyada oylanyp görölü, dünyany emne üçün taap atabız, dünyany baldarım gor bolbosun, men biröөгө zar bolboyun, biröөгө alıp kayırçı tilemçi bolup kalbayın, baldarımdı uşu özümdün peşene terim menen bagayın, oşolordu okutayın, adamdardın arasında kim bolboyun, kursagımda adal menen toyguzayın, Allah'ım razı bolgon degen niyet boluş gerek. Bardığыбыз ошондой niyet kılıp atabız. Бирок ошо ниеттерде өйдө кылдый, аргандай өйдө төмөн нерселерди кылып жиберет экенбиz. Пендебиz, бардыгыбыз нафсибизге алдырып жиберет экенбиz. Bir tuğandar, муну жакшылап bir ойлонолучу, акылыбыздан ойлонолу. Богу балдарыбызга арам нерселерден алып келип, таразалардан алдап, өлчөп, метрлерден ким кандай жумушта иштеп атат, Кудай билет. Кейбирөөлөр кирпич сатып аткан бар. Мен кирпичтерде ушундайларды көргөм. Сатып алып атканда бир деп bir кирпич тыргытып туруп, 2-3 кирпичти кошуп ийип бир деп ыргыткандарды да көзүм менен көргөммүн, bir туугандар, көрдүңүздөр. Метрлеп сатып атып, материалдарды сатып атып, аны алдап 90 сантиметр кылып туруп 1 метр саттым дегендерди көргөммүн. 900 gram берип туруп, мына 1 килограмм берип атат деп жанын жегендерин көрүп жүрөбүз, урматтуу bir туугандар. Мына башка эле bir жерде сапатсыз bir буюм алып келип алып туруп, муну bir өлкөлөрдүн атын атап, сапаттуу чыгара турган өлкөлөрдүн эткеткаларын чаптап туруп, ошону уруп согуп сатып атканына күбө болуп атабыз. Bir туугандар, адамдарды алдабайлы, адамды алдай албайт экенбиз, өзүбүздү алдайбыз. Эми аалымдарыбыз ушул нерсени көрсөткөн, ошентип адамдарды алдамчылык жол менен таап келген дүнүйөнү кечинде барып, маркеттерге барып, сыр сатып алып, сливичный may satıp alıp, nan satıp alıp, үйүбүзгө ет satıp alıp gelip turup, özüңdүн kan janыңан жаралган, özüңdүн gözüңdүн карегиндей болгон балдарыңа жедирип атасың арам нерселерди, урматтуу bir туган. Эгер таразадан желген, адамдардын каргышынан келген, адамдардын нааразычылыгынан келген тамактарды балаңа берген тамактар деген, ошо балаң ошо менен азыктанып туруп чоңойот, бирок балаңдын аң сезими ушундай болуп калат. Жүрөгүнө бир да мейримдүүлүк кирбей калат. Жүрөгүнө ата-энени ойлоо деген ой кирбей калат. Жүрөгүнө адамдарга кызмат кылайын деген сезим кирбей калат. Жүрөгүнө Аллага ибадат кирбей калат. Алла Тааладан коркуу кирбей калат. Жүрөктөрү кулпуланып калат. Жүрөгүнө бир гана дүнүйөнүн сүйүүсү кирип калат деген, урматтуу bir туугандар. Bir мен сыйлаган bir молдолордон бирөө менин өзүмдүн өмүрүмдөгү дейт. Özümdün ömrümdeki bir okuyan aytıp bereyim deyt. Үйдө bir gün oturdum, eşik takıldap turup, başka bir ayıldan bir adamlar geliptir. Siz çoğun dambıldasız, çoğun alımsız, atabız uşintip üzülüp atat, uşintip akırkı demin alıp atat, bir barıp dem salp beresin be. Doktorlarga görsettiңер be, skori pomoş çakırdık, uje munu moldolarga dem saldırgılaçı. Azır uşu sanalуу мүнөттөрү kaldı dep aytты deyt. Oşol uçurda adamdın uşu ısık жүзүн уктаган атты менен бирок кийинип бардым, кийинки айылга барсам атасынын каргарасы келип калыптыр. Ушундай жанына барсам башка сөздөргө жооп берип атат. Сурасам жооп берет, татынакай акылы бар эле адам, картайып калган, бардык суроого жооп берет. Ушинтип кыйналып көздөрү айланып турат. Ошол учурларда акын ла илаха иллаллах, la ilahe illallah деген ең бактылуулук сөз ошо, урматтуу bir туган. Бул дүйнөдө ең бактылуу болгон адам, ең акыркы сөзү la ilahe illallah менен кеткен адам. Ошол сөздү мынтип кайталасам, артыман такыр кайталай албайт дейт. Башка суроону сурасам жооп берет. Бир кезде мынтип туруп la ilahe illallah деп айтып коюңузчу бир жолу дедим дейт. Ушу жандар үзүлбөс турганда, ey молдеке деп айтты дейт. Ушу сөздү айтайын десем,
таразанын таштары көзүмө көрүнүп келип тилимди басып айттырбай атат дейт. Ошон кенине ушунда бир кызыкча болдум дагы, дуаларды окусам бир кезде жаны калимасыз үзүлүп кетти дейт. Эшикке чыктым, баласын айттым дейт, атаң үзүлүп кетти, Алланын тагдыры, сабыр кыл деп баласын кучактап, баласы 30-35 жаштагы бала эле дейт. Ушинтип кучактап туруп эми кичине кирип атаңдын жаактарын түздөп, көздөрүн жумдуруп, кийимдерин чечтирип, сууга алып ушундай бир иреттеп алам десем, жок мен коркомун деди дейт. Бага коркомун деген, коркпо бул атаң десем дагы болбой корком деп туруп алды дейт. Анан баягы нерсесине түшүнүк менен кабыл кылдым дейт. Коркот, тура коркуп атат, эч убакытта бир өлгөн адамды көрбөсө деп. Өзүм да бирөөлөрдү алып кирип, жуунтуп, тазалантып, жакшынакай жайына коюп, чыгып туруп, бир туугандарың барбы? Же жалгыз баласыңбы? 2-3 бир тууганым бар. Аларды эмне кабар бербедиң? Аларга кабар бере элекмин деп эле бейкапар дейт. Баягы атасы өлгөн кишидей эмес дейт. Бир кезде акырын бери мени тартып чыгат дагы, ушинтип айтат дейт. Атамдын бүткүл тиштеринин баары алтын эле, ошолорду мүмкүн болсо жүлүп чыгарып бербейсиңби деп айтты дейт. Ошол учурларда эй жигит, асман менен жердин ортосу толо турган байлыктан дагы байлык болгон, андан дагы артык байлык болгон атаңды коштошуп туруп ушу сөздү кайсы сөз менен айтып атасың деп туруп, сага Алланын каргышы болсун деп осуман ушундай жаман сөз чыгып кетти. Кайтып келдим дейт. Кайтып келип ошо сөз жүрөгүмдү оюп жүрө берди. Ошентип канча бир убакыт өткөндөн кийин ошо айылдын имамына жолуктум дейт. Силердин айылга барсам ушундай болду. Кандай ушул балдар кандай өстү эле дегенде, ушул киши раматылык биздин айылда өмүр бою дүкөнчү болду. Өмүр бою адамдарды какшатып таразадан жеди. Дайымда айылдагыларды алдайт эле. Сага кетиштен мурун мага балдары келди эле. Ошентип жүргөнүн билип туруп мен ошон үчүн барбай койдум элем. Андан кийин сени барып таап келип ошо дем салдырганын уктум деген учурларда жакамды карамап тооба кылдым дейт. Урматтуу бир туугандар, Алла Таала тыйган арам деген нерселерди кылган адамга Алла Таала алдатпайт. Бардыгыбыз буга ыйманыбыз болсун. Азыркы учурларда биз дагы акыркы кезибиз, дүнүйөдөн коштошуп аткандагы кезибиз, Алланын жамалын көздөй жөнөгөндөгү кезибиз, биздин тагдырыбыз түбөлүк бейиш же түбөлүк тозок болуп, ушинтип чечилип калат деген улуу сапарга аттангандагы кезибиз. Эгер бактылуулук менен узайлы десек, боундай жаман нерселерден ар бирибиз алыс бололу. Шуайб алейхиссалам, билесиздер, ар бир пайгамбарды Алла Таала маргандай коомго жөнөткөн. Биздин пайгамбарыбызды ааламдарга пайгамбар кылып жөнөткөн. Шуайб деген пайгамбар өткөн. Шуайб алейхиссаламды Мадиян, анан Асхабул Айка деген ушу коомдорго пайгамбар кылып жөнөткөн экен. Ошол учурда келсе адамдар таразадан алдаган. Шуайб алейхиссалам таразадан алдабагыла, мунун азабы келет десе адамдар болбойт. Ошентип отуруп акыры, урматтуу бир тууган, ислам тарыхтарын бардыгыбыз окуп чыгалы. Ошол учурда ушундай бир азап менен жок кылган ошол коомду. Чегинен ашып кеткенде ал азапты адамдар ушунда ач кыйкырыктар пайда болгондой тарых китептеринде. Ушундай кыйкырыктардан жүрөгү түшүп, адамдар ушинтип качып ар жерге башын тыгып отуруп ошентип жок болуп кырылып кеткен. Урматтуу бир туугандар, бул Алла Таала арамды кылба. Алла Таала 1 кечирет, 10 кечирет, 100 кечирет. Бир күнү Алланын азабы келишинен коркунуң. Арам нерсе ушуну эч убакытта эсибизден чыгарбайлы. Арам нерсе топтоп балдарыма калтырам деп ойлобогун. Аны канча миллион доллар топтоп аткан болсоң арам жолдон, адамдардын нааразылыгы, адамдардын акысы, жетимдердин акысы, адамдарга кете турган акча, жолдон кызмат абылынан пайдаланып, зөөкүрүлүк кылып, каракчылык кылып, ушундай жолдордо миллиондорду топтоп атсаң, ошончо миллион ошончо миллион муң, ошончо миллион кайгыны балдарыма топтоп атат деп толук ишенип койгуну, урматтуу бир тууган. Мечитте отурганыңа, азыр мечитте отурасың деп, ушу кишиге мечитте отурасыңбы, же бир театрда отурасыңбы десең, мечитте отурамын дейт. Көзү менен көргөнүнө, мечитте отурганына 100% ишенет. Жо, сен мечитте отурган жоксуң, сен театрда отурасың десең, ушу киши менен жакалашат, мен мечитте отурамын деп. Урматтуу бир тууган, ушуга болгон ишеничибизден азыр мечитте отурганыбыздан дагы андан да артыгыраак ишенели. Арамдан жыйнаган
Aramdan jıynap baldarıma üy bolsun, baldarıma maşine bolsun, baldarıma okat bolsun, baldarıma tiricilik bolsun dep jıynagan dünyöbüz baldarыбызга ый jıynap atabız. Baldarыбызга muң jıynap atabız. Baldarыбызга kaygı jıynap atabız. Baldarыбызга tonnabagан aska zoday bolgan müşkül kıjalatçılık jıynap atam dep bilginin. Bir gana adaldan jumşagın. Bir günü Kabe'da İmam Şafii getip atsa, aslında bir adam, o Allah'ım sen menden razısın mı? Sen menden razısın mı? De oşintip getip atkanda İmam Şafii, ey balança bir tuğanım, sen Allah menden razısın mı? Dep aytıp getip atasın. Sen özün Allah'dan razısın mı? Degen eken. Oşunda İmam Şafii'de qarap bayaq adam, men Allah'dan kantip razı olam, kanday kılıp, kanday jolu razı olunun jolu kanday degende, İmam Şafii uşunday degen eken. Sağa nimet bergende, sağa bala çaka bergende Allah'dan kanday razı olup atasın, Kudayım berdi dep. Sağa üy bergende, sağa jakşılık, sağa uşunday kursançılık, sağa suyunuç bergende kanday suyunsöň, Allah'dan razı olup suyunsöň, sağa kaygı bergende dağı, sağa kıjalatçılık bergende dağı, senin baylığını da alıp koygonda dağı, sağa sınao bergende dağı, jürögüň tak oşondoy suyunup kala turgan bolsa, demek sen Allah'dan razısın degen eken. Urmattуу bir tugandar, biz Allah'dan razыбызбы? Karasыңızдар uşul jerde nimet kançabız oturabız. Bardыбыз Kudaydıkı, Kudayga bir jolu dagı bir şükür keltireliçi urmattуу bir tugan. Kaçan tarazadan kimder jeyt? Allah'a razı bolbogon adam jeyt. Men uyumda baldarım açka kaldı. Men uşunday jılan aç kaldım. Toy bogon nafsisi toy bogon adamынан tarazadan alday başlayt urmattуу bir tugan. Kudayım kaçan biz Allah'dan razı bolgon bolsa, Kudayım bir batasın şükür, uşu nerseni verdin, den soğluk verdin, üy bülö verdin, nimet verdin, gülkü verdin, üyüme toy verip atasın. Kudayım jakşılıkты berip atasın. Kudayım jamandığına da razı. Kudayım maga bergen sınaoga da razı. Menin koluma mal dünyönü alıp koysoň da razımın. Kudayım maga kırsık berseň da sen tuğra kılasın. Sen kılgan nersenin bardığı tuğra dep biliş gerek urmattуу bir tugan. Ayyub aleyhissalamды kit jutup alganda, oylosoňuzlar, kit jutup alganda dagı kittin içinde la ilaha illa ant. O Kudayım senden başka Kuday jok. Subhanak, sen barınan tazasın, barınan ulusun, barınan biyiksin. Sen kılsan tuğra kılasın. Sen hata nerse kılbaysın degen mani subhanak. Kittin içinde jatkanda, akeyandın içinde, kittin içinde, karangı tünde jatkanda dağı paygambardın ozundan oşol çıkkan urmatı. İnni kuntu minaz zalimin. Men günökörlerdönmün. Zulüm kılsam men kılam, katalık kılsam men kılam degen. Urmatı bir tugan biz oşente alıp atabızbı. Biraz başыбызга kelse imnede, men emne üçün mınday kıldım elem dep daro narazıçılıkты başlap atabız. Biraz nimet verse bunu Kuday berdi de razı bolup atabız. Eger Kudaydı suyunuş üçün Kuday saga 60 yıl jaşasaň 60 yıl ile seni jakşılıkka orop koyuş gerek eken da eger Kudaydan razı boluş üçün. A birok bul dünya sınoo dünyösünü unutpaylı. Sınoolor gelgende dagı, başыбызda kıyınçılık gelgende de Allah'ını maktasak, Allah'dan razı bolsak, oşol uçurda Allah Taala bizden razı bolat. Allah Taala har biri bizden razı bolsun. Kudayım rızkıların adaldan, Kudayım har biri bizge nasip kılsın. Adal joldan hiç vakta ayırmasın. Aramdan jılan, çayandı görgönde kanday korksak, aramdan oşondoy korko turganday iman, oşondoy korko turganday sezim bersin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin bi rahmetihi. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratkan Allah'ım okulgan namazlarımızda kabul kıl. Gemçiliklerin geçirip soğuplarını arttır ya Rabbal alamin. Allah'ım ya Rabbal alamin. Cuma günündeki Kuday Taala bizim pendelerin üçün oşu dayardap koygan belekterinden bardığın nasip kıl. Oşo belekterdi aluğa Kuday Taala akıllı insanların katarına koşu ya Rabbal alamin. Bardığımızdan jürögüzge bekem iman takvalık sal. Allah Taala makjolungan adaştırba, günöleribizdi geçirip ayıptarыбызды jaşır ya Rabbal alamin. Allah'ım okulgan Kur'an ayetlerinin soğuptarın, uşul uçurlarda meçitlerimizde, medreselerimizde okup atkan hatım Kur'anlardan soğuptarın, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhuna, uşul dünyada Kuday Taala özündü bar bir dep bilip, Peygamberimizde hak peygamber dep bilip, Allah'ım iman keltirip ötüp etken jalpı mo'minlardan arbaktarına, oşo menen birge alakan jayıp uşul jerde oturgan insanlardan Kur'an ümit, dua ümitde jatkan arbaktarga bagışladık. Oşo menen birge Kuday Taala mına
Palestina өлkөsүндө канча күндөн бери ушу көз жумуп кеткен бир туугандарыбыздын уруктарына Кудайым кабыл кылгын. Аллах субханала ва таала ошо көз жумуп кеткен инсандарды өзүңдүн рахматыңа алгын. Кудайым я Раббал аламин, өзүңдүн ыйык жума күнүңдүн урматы менен, окулуп аткан хатым Курандардын урматы менен, ушунча жалынып жалбарган мусулмандардын урматы менен Кудай таала бардыгыбызга ааламга тынччылык берген. Ошонун ичинде Кудай таала Палестина өлкөсүнө Кудайым жардам берген. Ошол жерде зар какшап аткан энелерге Кудайым жардам берген. Ошол жерде ыйлап аткан инсандардын бардыгынын жардамчысы болгон. Алла таала биздин ыйык жерибиз болуп саналган ошол жерлердеги жерлерибизди Кудайым аман эсен сактагын. Кудайым бардык күч өзүңдүн колуңда. Алла таала бардыгына өзүң кадыр затсың я Раббал аламин. Ааламда бардык жерге Кудайым тынчтык орношун Кудайым өзүң насип кылгын. Алла таала ушул нерселердин бардыгы биздин күнөөбүз аркылуу болуп аткан болсо Кудайым баарыбызды күнөөлөрүбүздү кечиргин. Мындан кийинки жашоолордо күнөөдөн тышкары жашашты насип кылгын. Аллахым жалынып жалбарган инсандардын дуасын кабыл кылбагандан уялган улуу затсың. Кудайым дуаларыбызды кабыл кылгын я Раббал аламин. Аллахым пенделерим деп жакшы кылган иштерибизди кабыл кылып, Кудайым ошолордун берекети менен Кудайым тынччылык аманчылык берген. Ошо элге жардам берген. Ошонун ичинде биздин Кыргызстаныбызга береке берген. Башчыларыбызга кайрат, күч, кубат, адилеттүүлүк берген. Элибизге токчулук, молчулук, канияттүүлүк берген. Бекем иман берген. Ак жолуңан адыштырбаган. Эки дүйнөнүн бактысын насип кылгын. Кылган дуаларыбызды кабыл кылып, мындай жума күндөрдүн жүздөгөн, миңдеген жума күндөрдү окушту тагдырыбызга жазгын я Раббал аламин. Алла таала ак жолуңан адаштырбай эки дүйнөнүн бактылуу инсандарынын катарына кошкон. Ва саллаллаху таала ва саллама ала хайри халқихи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар.